Пайғамбарыбыз айткан. Кимде ким Ихлас сүресін 3 жолу оқса, 3 эле жолу. Ихлас сүресін билебиз, Астагфирулlah. Кул хуаллаху ахад, Аллахус самад, лам ялид ва лам юлад ва лам якул лаху куфуан ахад. Ким ошол Ихлас сүресін 3 эле жолу оқса, ал Кур'анды баштан аяга окуганын соон алып турат. 3 жолу окуй албайсыз, окуйсуз да. Ал эми ким 12 жолу оқса, 12 жолу оқса, Аллах Таала ага бейиштен bir хан сарай куруп коет. Ар бир 12 окуганына. Аны керек болса периштелер баланчынын хан сарайын зиярат кылып туралычы деп суктанып каттап турушат. Ким Ихлас сүресин 10 жолу окуса, отуруп окуса турганга чейин, туруп окуса отурганга чейин күнөөсү жуулуп турат. Эгерде ким Ихлас сүресин 100 жолу окуса, Аллах анын 25 жылдык күнөөсүн кечирет. Эгерде ким Ихлас сүресин 200 жолу окуса, Аллах анын 50 жылдык күнөөсүн кечирет. Эгерде ким Ихлас сүресин 1000 жолу окуса, ал бул дүйнө менен коштошуп өтөрүндө өз көзү менен бара турган жери бейиш экенин көрмөйүнчө өлбөйт деген. Көзүнө бейишти Аллах Таала көрсөтүп туруп анан жанына алат деген да. Ар бир 5 убакыт намазды окуганда, мисалы, багымдат окугандан кийин 20 жолу Ихлас сүресин окууга отуруп алып, 5-инди 20 асыр, 20 шам, 20 куфтан, 20. Ошондой бир күндө сиз 100 жолу окуп атасыз. Намаздардан кийин сиз кухняда эшик шыпырып, үй жыйнаштырып жүрүп, кир жууп жүрүп, жөн окуп коесуз да. Бир күндө сиз 200дөн көп окуйсуз. Болгону ага кызыгуу керек да. Кызыгуу керек, аракет керек. Бирок ар бир ортосуна бисмиллахты кошуп окушуңуз керек. Мисалы, башында аузу биллахи минеш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим. Кул хуаллаху ахад, Аллахус самад, лам ялид ва лам юлад ва лам якул лаху куфуан ахад. Бисмиллахир рахманир рахим. Кул хуаллаху ахад, Аллахус самад, лам ялид ва лам юлад ва лам якул лаху куфуан ахад. Дагы бисмиллахир рахманир рахим. Мында өтө чоң береке бар. Сүрөнүн аты өзү эмне? Ихлас. Ихлас деген ал иман деген сөз. Ихлас деген ал иман деген сөз. Ихлас сүресин окуган адамдын ыйманын Аллах Таала жүрөгүнө ушунчалык тереңдетет, болуп көрбөгөндөй толот ыйманы. Ихлас деген, Ихлас сүресин окуган адамдын ихласын Аллах Таала ушунчалык ниетин оңдойт. Маңдайындагы адам кара ниет жаман болсо дагы бул киши ага жакшы ниет менен мамиле кыла берет. Ихлас сүресин окуган адамга Аллах Таала Хатмы Кур'ан соон жасат. Ихлас сүресин окуган адамга Аллах Таала хан сарай салып берет. Ихлас сүресин окуган адамда Аллах Таала ордунан тургуча күнөөсүн кечирет. Ихлас сүресин окуган 200 окуган адамда Аллах Таала 50 жылдык күнөөсүн кечирип атат. Эң оңой зикир менеке, эң оңой ибадат. Дарат алып кыбланы карабайсыз. Тамак жасап атып деле окуй бересиз. Кир жууп атып окуй бересиз да.